Жашоодогу ар бир адам баласы мугалимдерден билим жана тарбия алган соң гана бир кесиптин ээси болору жалпыга белгилүү. Түп району боюнча мугалимдердин эмгектери бааланып, райондогу 200дөн ашык мугалимдерге Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин 16 төш белгиси, 28 ардак грамотасы, Борбордук профсоюз комитетинин 10 мыктысы, 7 ардак грамотасы, облустук билим берүү институтунун 5 ардак грамотасы жана баалуу белектери, райондук билим берүү бөлүмүнүн 53 ардактуу грамоталары тапшырылды. Районубуз боюнча жалпы 1094 мугалим, 79 тарбиячы эмгектенсе, ушул мугалимдердин 200гө жакыны ардак грамота, баалуу белектери менен сыйланышты. Усулдук кабинетинде эмгектенип жаткан Дөөлөтбек Асанбекович агайыбызга болсо, ушул районубуздун атынан ыйгарып, азыр тапшырган учурубуз. 2023-24 жылдын жыл жыйынтыгы менен Мукай Элебаев атындагы мектеп 1-чи орунду ээлеп, 500 000 сертификат ыйгарылды. Аталган билим уясы жогорку сыйлыкты алуу менен мындан ары билим берүүнүн сапатын жакшыртуунун үстүндө иш алып барышарын белгилешти. Бул сыйлыктын аркасында биздин эмгек жамаатыбыздын чоң эмгеги бар, жалпы эмгек жамаатыбыздын бул сыйлык жалпы окуу тарбия иштери боюнча чыгарылган жылдын жыйынтыгы болуп саналат. Ушунчалык ишеничти биз коллективибиз менен мындан ары дагы актаганга аракет кылабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө мугалимдердин көңүлүн көтөрүү максатында концерттик программа тартууланды. Көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун тапкан интермедиалар коюлду. Çok bilekleri vardı. Anda ertelip barат дейт. Бизге да чоң билектер райондо болсо керек. Мындай бар болсо керек, мага бериңер. Сөзсүз. Адаттан өзгөчөлөнүп бул ирет айрым мугалимдерге Түп районунун ардактуу атуулу наамы тапшырылды. Мындан тышкары Каркыра айыл аймак башчысы тарабынан да ардак грамоталар берилип, алкыш сөздөр айтылды. Өзүбүздүн ушул Каркыра айыл аймагыбызда 10 мектеп жана 5 бала бакча бар. Ошол 5 мектеп жана 5 бала бакча жана ошол 10 мектептин ичиндеги биздин ошол мугалимдерибизди дагы биздин Каркыра айыл аймагыбыздан дагы ушундай сыйлоо барашкаларыбыз бар. Ошолорду азыр Кудай буйрса тапшырып жатабыз. Түп райондук мамлекеттик администрациясы агартуучуларга ар тараптан колдоого алууну улантары белгилүү болду. Мындан ары дагы райондук билим берүү бөлүмү мыкты деңгээлдеги мугалимдердин санын көбөйтүү, билимдүү жана жаштарды тарбиялап, өлкөнүн мыкты кадрларын даярдоого өбөлгө түзүүгө аракет кылышарын баса белгилешти. Нуржан Дөөткулова, Айбек Турдакунов, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары.